Assalamu алейкум урматтуу жакшылар. Кутмандуу күнүңүздөр менен экранга жакыныраак келиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге 6,5 соток жер тилкесинде жайгашкан бак тарактуу мына ушул 4 бөлмөлүү чоң үйдүн тез арада сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Сатыла турган баасы 76 миң долларга бааланууда, бир аз кеми болот. Сүйлөшүү жолдору каралат, документтери так, мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын, суу светтери келген. Кирип эле жашай бересиздер. Жашоого даяр, шаардагыдай шарттар бүт бардыгы каралган. Анда кимге кызык болуп атат кайсыл жерде жайгашкандыгын? Бул Кара Суу шаарына жакын Киров айылында. Анда мен сиздерге жүрүңүздөр көчө тараптан даректерин айта турган болсок, эгерде сиздер бул сатыла турган үйгө Ош тараптан келе жаткан болсоңуздар, Кара Суу шаарындагы Борбордук мечитке бир аз жетпей, Россия заправкасын билесиздер. Анын бет маңдайындагы ушул жол менен асфальтты бойлоп түз ичкери кирип келе бересиздер. Буюрса акыркы көчө. Чубак Жалилов көчөсүнөн өткөндөн кийинки акыркы көчөдөн сол тарапка бурулсаңыз, дал ушул бурчтан сатыла турган үйдүн өзүн көрөсүздөр. Айланасы песка блоктору менен тосулган, көчө тарабы мына ушундай теректер жана кокон гиластар эгилип тигилген достор. Мына өзүңүздөр көргөндөй эки чоң жолдун кесилишкен жайында бурчта жайгашкан. Эртеден кечке чейин күн тиет, шамалбак достор. Бул жактагы поле, бул жактагы поле, айтор дым болбойт. Күн ушунчалык часырап ысып турганда дагы салкын жел беттен сылап өтөт буюрса. Эми дагы келүү жолдорун түшүндүрө турган болсок, мисалы сиздер жанагы Борбордук мечиттин маңдайынан түз кирип келгенде Сарай айыл өкмөтүнүн имаратынан өтүп эле оң тарапка бурулуп, түз чыгып келсеңиздер, Аким аканын малканасын билесиздер да. Андан бери өтүп келе бересиздер достор. Баарыңыздар билесиздер ал малкананы. Өтүп келгенде акыркы көчө Мырзалиев көчөсү 23 дареге. Бирок 2 кисте 10-чу көчөнү көрсөтүп атат. Турдалиев көчөсү. Мырзалиев Турдали көчөсү 10-чу даректи көрсөтүп атат. Үй сатылат деп ушул телефон номерлер жазылган, чалып байланышып келе бересиздер. Бул жакта 1, 2, 3, 4, 5, 6 кокон гиластары бар экен. Роза гүлдөрү дагы кошо эгилиптир. Бул буйруса ачылса укмуш, жыпар, жыт тартуулайт адамдарга. Көрдүңүздөрбү? Ээсине кандай дейт эле? Эшигин көрүп төрүнө өт дейт. Кана бисмилла деп үйгө кирели эми. Сабыр кылып туруңуздар, азыр үйдүн ичине киребиз. Бул жактагы курулуштар менен тааныштырып коеюн. Бул жерге бир бөлмөлүү үйдүн фундаменти тургузулган. Кааласаңыз өзүңүз сөрү тапчан кылып аласыз же бир бөлмө кылып аласызбы, айтор өзүңүз билесиздер. Мына теректер дагы сиздерге карайт. Кокон гиластары дагы бар. Бул жерде үйгө кетүүчү жыгач каражаттары кетет достор. Тоок кепеси жана ажатканасы бул жакта жайгашкан. Алма өрүктөрү бул жакта. Үйдүн артында болсо отункана, араба, жанагындай эркекке тиешелүү курулуш материалдары, шаймандары сактала турган жай бар. Эми бул жагын өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул жакта суу кампа бар, 2 тонналык. Ушул жерге жайгашкан. Сууну ачсаң суу чыгат достор. Оппа. Эми бул жактан дагы наркы тараптан дагы кирип чыксаңыздар болот. Үйдүн узун туурасы 8,40га 12,60. Жүрүңүздөр. Бисмиллахиррахманиррахим. Куттуу көргө сиздерге насип кылган болсун. Кире бериш жайында оң тарапта мына ушундай панорамный терезелер камтылып, бул жер сөрү тапчан. Чай ичсеңиздер болот, чатып уктасаңыздар болот, офис кылып алсаңыздар болот. Мына офис дагы кылып алыптыр достор. Үйдө эле олтуруп тигүүчүлүк менен алектенет экен. Бул жакта болсо натыжный потолок, софиттердин орду каралган, люстранын орду турат достор. Чек-чейтип бир асма шамды орнотуп койсоңуздар, гүл үстүнө гүл болот. Бул бардык эле бөлмөлөр натыжный потолок болгон окшойт достор. Кире бериш жайы кенен достор, коридору. Андан сиздерге зал тарапты көрсөтө турган болсок, залы дагы жап-жаңы ремонт болгон. Вау! Мынаны караңыздар. Бул эмеректердин бүт бардыгы калат. Натыжный потолок, 2 люстра илинген, софиттер жанып турат достор. Бул потолокко тилиң анча келбейт дегендер, кыргызчасын эле айтайын, керилме шыптама потолок достор. Мынакей, астына аквариум балыктарды кое турган жай кыла турган болсо, үстүнө чоң телевизор коем, ТВ зона болот деген план менен салган экен. 2 терезеси бул жакты карап турат достор. Занавеска пардаларына дагы бир баа берип кетиңиздер. Мына көрдүңүздөрбү? Эшиктер дагы мына ушундай хай-тек стилиндеги эшиктер экен. Буюрса. Андан ичкери кирип келе турган болсоңуздар, өзгөчө бул жерде мына ушундай ашкана жайгашкан. Ашкана эмеректери дагы жаңыдан болгон, раковинасы, газ плиталары, электр энергиясы менен дагы иштейт. Бул жагында болсо выточкалар орун алган. Бытовой техникалар дагы бар. Алардын эми буюрса сүйлөшөсүздөр. Жакшы баа бере турган болсоңуздар калат, болбосо кетет. Бул жагы кладовкасы, мынакей.
өзүңүздөр көрүп турасыздар. Обойлор чапташтырылган. Бул жагында болсо топлив пол орун алган, жуунуучу бөлмөсү төрдө, унитаз бар, күзгү раковинасы бул жакта достор. Достор деп көбүрөөк айтып койдум, кечиресиздер. Урматтуу көрөрмандар, мына асты жылуу пол. Сиздерге насип кылсын дейли, эмне дейбиз башка. Ушундай үй издедиңиздер беле? Биз таптык, аны тартып обзор кылып көрсөтүп берип атабыз. Бул жакта болсо дагы бир детский комната, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Керебеттери менен жана башка ушу уктоочу матрастары дагы бар достор. Анча-мынча нерселери келишим баада калат, же болбосо кетет. Эми бул жагында универсал комната, кыргыз комнатасы. От ушул жерде күпүлдөп жагасыздар, кышында 2 бөлмөнү жылытат. Кыш печкеси жакшы иштейт. Буюрса мына телевизору бар экен. Улуу мундагы ата-энелериңиздер болсо, ошолордун бөлмөсү катары пайдалана берсеңиздер болот. Бул жакта терезе, бул жакта терезе. Сиздерге насип кылсын достор, $76,000 бааланууда, бир аз кеми болот, сүйлөшүү жолдору каралат. Андыктан чамдаңыздар. 2 мектеп бар, орус мектеп, кыргыз мектеп, айтор кимисине барсаңыздар дагы өзүңүздөрдүн ыктыярыңыздар. Мечит, мектеп, бала бакча бүт бардыгына жакын, айыл өкмөт дагы бар. Телман 2 айылынан дагы келсеңиздер болот, Ак өргө жаңы конушунан дагы келсеңиздер болот. Кыскасын айтканда, ошол. Кара Суу шаары, Киров айылы, келе бересиздер Мырзалиев Турдали Мырзалиев көчөсү, 23-дареке. Мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым, документтери так, калганын ээси менен өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Документи боюнча, кыскасын айтканда, ээси сизге бир чоң бир подарка кыла турган нерсеси бар. Чалыңыздар, чамдаңыздар, сиздерге насип кылган болсун. Мынакей. Бул жагы дагы шамал тиет, бул жагынан дагы шамал тиет. Күн часырап тийгенде теректер көлөкө берет дегендей. Сташка болуп тур бул жак. Ошол эми, чалыңыздар, Уул үйлөп кыз чыгарыңыздар, жакшылыктар болсун бул жерлерде.